Саламатсыңарбы студенттер? Биз бүгүн биологиядан сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биздин сабагыбыздын темасы тиричиликтин жаралышы жөнүндөгү окумуштуулардын көз караштары, алардын өөрчүшү. Сабагыбыздын максаты студенттер тиричиликтин жаралышы жана ар түрдүү окумуштуулардын көз караштары менен кеңири тааныша алышат. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги мазмуну же болбосо суроолору төмөнкүлөр. Тиричилик эң алгач кайсы чөйрөдө пайда болгон? Кайсы окумуштуулар канчанчы кылымда тиричилик жөнүндө өз ойлорун билдиришкен? Луи Пастердин тиричилик жөнүндөгү гипотезасы мындай ой пайда болду. Тиричилик дегендин өзү эмне? Тиричилик деген тирүү организмдердин өзүн өзү жаратуусу, өзүн өзү башкаруусу жана өзүнө окшогон жандыктарды жаратуу процесси тиричилик деп аталат. Байыркы Грецияда биздин эрага чейин 6-8 кылымдарда алгачкы философиянын жаралышы менен илим булагы пайда боло баштаган. Грек философиясынын негиз салуучулары Фалес, Анаксимандр, Анаксимен жана Гераклит тиричилик башталгыч булагын изилдешип, тиричилик өзүн өзү жаратуу жолу менен пайда болот дешкен. Фалес тиричиликтин башталышы суудан деп эсептеген. Анаксимандрдын ою боюнча тирүү жандыктар анык эмес материя алерондон башталат деген. Анаксимендин ою боюнча тиричилик эң оболку булагы аба деген. Адамдын жанын аба менен окшоштуруп бирдей деп эсептеген. Тирүү табияттын өөрчүшүнө өзүнүн чоң таасирин тийгизген байыркы окумуштуулар Пифагор, Эмпедокл, Демокрит, Гиппократ жана башкалар болгон. Байыркы дүйнөдө тирүү табият жөнүндө топтолгон маалыматтар чогултулган. Жаныбарлардын систематикасын изилдөөнүн негиздөөчүсү Аристотель болгон. Аристотель 500дөн ашык жаныбарлардын түрүн аныктап, алардын жөнөкөй түзүлүштөн татаалды көздөй тийиштүү иретте жайгаштырган. Аристотельдин ою боюнча органикалык эмес дүйнөдөн тартып өсүмдүктөр аркылуу отурукташкан жаныбарларга, былпылдак аксиделерге, андан сойлоп жүрүүчү деңиз организмдерине өткөн. Аристотель жана анын окуучулары өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн дагы изилдешкен. Бүт орто кылым учурунда Аристотельдин эмгектери тирүү жаратылыш жөнүндөгү түшүнүктүн негизин түзгөн. Байыркы дүйнөдө эле материализм жана идеализм ортосунда тиричиликтин келип чыгышы жөнүндө карама каршылыктар пайда болуп келген. Эгерде идеализм боюнча тиричиликтин пайда болушу материясыз факторлор менен аныкталса, материализм тиричилик жансыз дүйнөдөн өзүн өзү жараткан деген түшүнүктө болгон. Байыркы жана орто кылымдарда тирүү жандыктардын өзүнөн өзү жаралуу түшүнүгү кенен таркалган. Эмпирикалык табияттануу пайда болгондон тартып, клетка-клеткадан, жумуртка-жумурткадан деген ойду жакташкан. Мындай ойду бир нече окумуштуулар айтышкан. Бул ойлордун акыркы аныктамасы 19-кылымда Франция окумуштуусу Луи Пастердин 1822-жылдан 1895-жылдар аралыгында ошонун тажрыйбасы менен кеңири далилденген. Луи Пастердин көрсөтүүсүндө геологиянын азыркы мезгилине ылайык өзүн өзү жаратуу жок. Түгүл кандай гана микроорганизмдер болбосун, алар тийиштүү түйүндүктөрдөн пайда боло тургандыгын аныкташкан. Бирок жердин биринчи этабынын өөрчүшүндө тиричиликтин органикалык эмес материядан пайда болуусу табигый процесс дешкен. Мындай процесстер табигый процесс болгондуктан алар кайталангыс жана кайрылгыс процесс. Анткени азыр жакшы өөрчүгөн биосферанын таасири астында жердин катмарынын химизмине тийгизген таасирлери тиричиликтин кайталанып өзүн өзү жаратуусуна тоскоолдук кылып мүмкүнчүлүк бербейт. Тиричиликтин жаралышында атмосферада биогендик жол менен
менен пайда болгон кычкылтек негизги себеп катары өз ролун ойногон. Силер бүгүнкү сабактан тиричиликтин пайда болушу жөнүндө, тиричилик деген эмне экендигин, кайсы окумуштуулар тиричилик жөнүндө эмне ой пикирлерин айтышкандыгын биле алдыңар. Эми үйгө тапшырма, силер интернет булактарынан тиричилик жөнүндө тереңирээк билим алып, кыскача конспектти жазып келиңер.